Assalamu alaikum, Машина Кеш каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен. Ушулууна сатылууда Hyundai Sonata DN8 кузовунда 2019 жылдан 2020 жылга карата чыгарылган кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб заводской газ. Коробка автомат. Адаттагыдай эле ушу сырткы көрүнүшүнөн баштайбыз. Мындай көрүп атасыздар, заманбап дизайнды. Азыр айтмакчы ушундай заводдо да ушундай кузовда чыгып атат. Hyundai Sonatалар. Parktronic датчиктери. Дөңгөлөктөр өзүнүн оригинал куюлган дистеринде. Кышкы протекторлары жаңыдай болуп турат, төртөө тең ушундай абалда. Свежий перегон 1 айдан бир аз ашты алып келингенге. Алдыңкы жүргүнчүдө да тарапта дагы ачкысыз кирүү бар. Күзгүлөрүнүн повторитель поворотасы. Алдыңкы дөңгөлөктөрүн абалы. Линзада фара. Контроль полосы, датчиги жана корейский өзүнүн видеорегистратору. Айдоочу тараптан дагы ачкысыз кирүү баскычы жана контроль слепых зон. Салон өтөлү. Электро күзгүлөр жыйылуусу менен кошо, сабвуфер бар. Музыкалары жакшы чыгат. Бул жакта контроль полосын өчүрүп жандыруу, антизанос, электроручник, корректировка фар, подсветка, помощник водителя. Бул да жакшы функциясын берет. Круиз контроль, мультируль, авто свет жана датчик дождя бар. Чуркаганы 194 853 километр. Отуруштарын 3 позицияда жылуутуусу, старт, стоп, USB зарядтагычы да бар гаджеттер жана USB мультимедиасында бар. Розетка, ошол эле 12 вольттук автохолд. Айтпакчы, азыр жаңы Hyundai'да көбүнчөсү премиалдуу унааларында мындай баскычтар менен болуп калган, коробка передачалары. Мына басас алды D-drive, реверс арка, ушундай өзүңүздөр билесиздер. Чыканак тиречи, мындай кожаный чоң боксу менен. Отуруштары кара кожада жана коопсуздук жаздыгынан кечиресиздер. 8 коопсуздук жаздыгы бар. Бул бут жакта дагы азыр жаңы машиналарда бут жактан дагы коопсуздук жаздыктары каралган. Эми канчалык көп болсо ошончолук жакшы. Арканкы орундуктарын көрсөтөйүн эми. Ушунда ортоңку жүргүнчүдө подголовник каралган, кожалары таптаза, USB бар. Зарядтай турган гаджеттерди жана бул жакта хайпас. Так, эми ачыш үчүн багажникти аябай оригиналдуу чыгарышкан. Мынакей могу значокту көрүп атасыздар. Могу жерин бассаңыздар, өзү ушундай болуп ачылат. Ошол эле пульттан дагы ачылат. Багажниги кенен. Газы кайсыл жакта деп ойлойсуздар? Газ баллону. Газ баллону оригиналдуу бул жакта лышкан, ошо запасканын ордуна. Ушундай жайгашкан. Эми газ менен азыр көрүп атасыз, заманда газ 2 эсе бензинден арзан болот. Үнөмдүү жүрөсүздөр ушулуна менен. Азыр моторун атсек жакты дагы көрсөтөйлү. Моторун атсек жагы, теплоизоляция, резина өз ордунда. Чашкалар заводской өзүнүн герметиктеринде, заклепкаларында турат.
Лонжерондор бүтүн, эки тарабынан тең. Сөөгү таза. Мотору ушундай, жалпы ушундай көрүнүштө. Электроника бардыгы иштейт. Бир дагы ошибка жок. Азыр от алып жүргүзүп да коебуз. 카드를 넣어주세요. Мынакей көрдүңүздөр. Эми бул электроручниктики жана ремендики эле жанып турат, калганы бардыгы өчүп, жанып өчтү деген. Бардыгы өзүнүн штаттык режимде иштеп атат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге деле кызык болду деп ойлойм. Кыскача мини обзор кылып жасадык. Уна жөнүндө, ДН жөнүндө да мен оюмча маалымат алып алдыңыздар деп ойлойм. ДН8 кузовундагы. Эми баасын айта кетели. Айтылыш баасы $18.500. Бир гана нак акчага сатылат. Документтер жагынан өз жайында. Азыр эсин байланыш номерлерин дагы айта кетемин. Уна айтмакчы Ош шаарында болот. Эсин байланыш номерлери 788 98 06 WhatsApp номер. Жана Мегаком номер 557 06 59 06. Сиздер да биздин канал аркылуу ушинтип унаңыздарды жарыялап сатсаңыздар болот. Көрүүчүлөрүбүздүн арасынан сатам дегендер бар болсо, Ош шаарына келген убактыңыздар, мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар болсо, мен ушундай кылып да өзүм жандылык тартып берем. Алыста болсоңуздар, унаңыздарды өзүңүздөр фотого жана видеого тартып, биздин WhatsApp номер 701 118 118ге жөнөтсөңүздөр, жарыялап чыгарып бергени ар дайым даярбыз. Видеобузга лайк басыңыздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.